Саламатсызбы Бексултан мырза? Биздин көрсөтүү Лидер Плюс көрсөтүүсү коомчулукта болобу, спорт тармагында болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, мындай атактуу инсандардагы биздин көрсөтүүнүн эрежесинде ошо өзүн-өзү тааныштырып атат да кыскача. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Ассаламу алейкум. Мен Назарбаев Бексултан. 1999 жылы 14 февралда Ош областына караштуу Алай районунун Күлчү айылында жарык дүйнөгө келгем. Бул спортко келишимдин себеби атам ошо Алай районунда эң биринчиден болуп грек-рим күрөшүн түптөп түзөгөн. Ошонун артынан мен бул спортко келгем. 2016 жылга чейин 11 класс бүткөнгө чейин атам колунда тренировка кылдым. Ошол убакытта көптөгөн эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды ээледим. Окуучулар арасында Кыргызстандын курама командасына кирдим. 2016 жылы окуучулар арасында Тайвань мамлекетинин Тайпей шаарында өткөн жаштар арасында окуучулар арасында Азия чемпионатына катышып келгем. Ал кезде катыш болуп калгам. Ошо 2016 жылы окууну бүтүп, Бишкекте жогорку окуу жайга тапшырдым. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясына. Быйыл юракадемияны бүттүм. Ал жакка барганда Ушуров Шухрат агайым колуна түшүп келдим. Ал менин жеке машыктыруучум. Ошол. Грек-рим күрөшүн эми башында мен тандаган жокмун. Эң биринчиден айтып кеттим. Атам биринчи машыктыруучум. Андан кийин ушу грек-рим күрөшүн изилдеп чыкканымда байыркы Грецияда грек-рим күрөшү мурда классик борьба деп койчу экен. Эң биринчи Олимпиада оюндары башталганда ошол кезде программада бар экен эле. Андан кийин ошо грек-рим болуп Римдин неме шаарын байланыштырып, ошо грек-рим болуп калган экен. Өзгөчөлүгү көпчүлүк элдер сурай берет. Мисалы азыр вольный борьба деген бар. Вольный борьба менен греко-римский борьбанын айырмачылыгы эмнеде, кайсынысы кыйын, кандай деп сурашат. Мен айтат элем, ар бир спорт өзүнчө кыйын, оңой спорт жок. Болгон өзгөчөлүгү вольный борьбада буттан башка чейин кармап быкмалар жасай берсе болот. А биздин грек-рим күрөшүндө белден өйдө эле күрөшөбүз да. Ошо айырмачылыгы. Айыл жергесинде өзүңүздөр билесиздер, бир бала бир жакка кетсе, целый школа ошол жакка барат. Биз мисалы 7 класска чейин менин мектебимде 3 класстан 45 бала болсо, ошонун 40-ы залга барчубуз. Башында бизге оюн сыяктуу болчу, барып ойночу, күлчүк. Кийин аны ушу канча 8 класстан баштап профессионально көз караш менен карап баштадым да. Кыргызстан утса курама командага кирет экенсиң, андан кийин дальше Азия чемпионат мира бар экен деп. Бул спортту сүйгөн себеби 2008 жылы биздин улуу байкелерибиз Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев Пекин олимпиадасынан коло жана күмүш медалдарды алып келген. Ошондо мен телевизордон көргөм, эсимде бар дагы деле. Ошолорду көрүп мен да ушундай бийик деңгээлге чыксам экен, мен да ушу Кыргыздын желегин бийик желбиретсем экен деген жүрөктө түпкү тамырында алып калган да. Спортто ийгиликтерим буга чейин жана айтып өттүм. 2016 жылы окуучулар арасында Азия биринчилигине катышкам. Анда эң биринчи барып чоң аренаны көрбөй катышуучу эле болуп калгам. Андан кийин келгенде көз карашым башкача болду. Тренировкаларым уже башкача тренировка алып баштадым. 2018 жылы Кыргызстандын биринчилигинде жаштар арасында чемпион болдум. Индия мамлекетинин Нью-Дели шаарына лицензия алдым. Ал жактан барып күрөшүп финалга чыгып, финалда ирандык балбанга утулуп, күмүш байгесине ээси болуп калгам. Ошол эң биринчи менин эң чоң ийгиликтердин бирөөсү десем болот. Андан кийин болсо 2019 жылы U23 деп коет. 23 жашта куракка чейинки балбандар арасында дүйнө биринчилигине барып келдим. Ал жакка барып дагы бир аз жетпей утулуп калдым. Чоң ийгиликке жетиш үчүн бул чыдаш керек экен да. Бул сразу эле оңой келбейт экен. Көптөгөн кыйынчылыктарды өтүш керек экен. Дайынданып келип, мына быйыл 2022 жылы Азия биринчилиги биздин Кыргызстанда борборубуз Бишкекте өтө турган болуп, ушуга биз даярдандык, аябай даярлыктарды өттүк. Курама команданын балдары менен бул чемпионатка аябай жакшы даярлыктарды өттүк. Анан бир жагынан өзүң жериңде болгондо элдин деми, элдин күчү аябай мындай күч дем берет экен. Башка мамлекетке барганга караганда бул жактан мындай өзүң үй, орустар айтат го, родные стены помогут депчи. Мындай башкача күрөштүк. Негизи эле биздин курама команда аябай жакшы күрөштү. Общий команданы биринчи месттен алдык. Мен да бул жерден 82 кг салмакта биринчи орунду алдым. Анан ушу Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебин толтурдум.
жигитибиз алтын медаль менен, кызыбыз күмүш медаль менен мына жергебизге өтө чоң кубаныч тартуулап турат. Биз эми ата энелер ушунчалык толкунданып, кубанып турабыз. Азыр ушу уул кыздарыбызды тосуп алып, анан кийин алайга жөнөсөк деп турабыз. Эң биринчи өзгөчөлүгү бул биздин борборубузда өттү да, Бишкекте. Биз буга башка соревнованияларга караганда аябай ответственность алып, мындай бир жерден бир да ашып кетирбеген аракет кылып даярдандык. Биздин башка маршруттуучулар менен сборлорду өттүк, аябай жакшы даярдык өттүк. Бул жактан биз утулуп калсак, элибизди мындайча айтканда орустар айтып коет, подвайт этип коебуз да. Ошондой болду. Ошого жол бербеш үчүн биз аябай жакшы даярдандык. Элдин күчү менен, элдин деми менен аябай сонун күрөшүп, биринчи месттен алдык. Кайрого чыгып кетип атканда мен бул чемпионаттан мындай көп сатканымды ойлонгон жокмун. Аллах Таала коюп эле келме келтирип эле жүрдүм ичимен. Ла хауля ва ла куввата илля биллах деп эле жүрдүм. Чыгып мону кылам, буну кылам деле деген жокмун. Кайрого чыкканда Аллах Таалам өзү борьбамды өзү берип койду. Алхамдулилlah ушу чемпион болуп келдим. Чемпион болуп келгенден кийин туулган жерим топурак алтын деп коет. Өзүбүздүн туулган жерибизге келип, баягы жаштарга үлгү болуп, кичине бир аз болсо да мотивация болсун деп бизди бул жактан чакыртышты. Келдик, аэропорттон чыкканда тууган урук, ата энебиз, досторубуз, спорт тармагынын өкүлдөрү тосуп алышты. Тосуп алганда мындай башкача сезим болду. Баарды куттуктап, сүйүнүп. Көбү билет, мен канча жылдан бери бул спортто жүрөм. Ортодо 1-2-3 жылдай мындай аралык болуп калды, результат көргөзбөгөнмөчү. Анан мен чемпион болгонума көбү сүйүнүп, куттуктап, аларды көрүп мен дагы мотивация алдым. Буюрса мына күзүндөсү дүйнө биринчилиги өтөт Испания мамлекетинде. Ошо дагы жакшылап даярданып, ошо дүйнө биринчилигинде Кыргыздын желегин бийик желбиретем деген ишеничтемин. Бул негизи эле профессиональный спорт. Бир аз эле ашып кетирсең, ал нерсени кечирбейт экен да. Бул тамак аш жагынан болобу, уйкудан болобу, ашыпка вообще кетирбеш керек экен. Өз убагында тамактанып, өз убагында уктап, өз убагында тренировкага барып, биз мисалы эртең менен 2 саат, 3 саат, кечинде 2 саат, 3 саат калабыз. Ошол аралыкта биз тура тамактанып, уктап, эс алып, кечки тренировкага восстановление болушубуз керек да. Ошонун бүттүгү келип, тренировка, питание, сон, бүттүгү келип, ошо жыйынтыгын ошо соревнованиядан көрөт экенбиз да. Ошол жерден бир да учачка кетирбей жакшы даярдансаң, анан Аллах Таала сага насип этсе, ошо тилеген ой максатыңа жетет экенсиң да. Биздин жашообуз эми спортко арнадык, бизде постоянно сборлор болот. Азыр биздин мамлекет дагы спорт жагына аябай жакшы көңүл буруп жатат. Биз мисалы 2-3 жума сбордо болобуз, анан кайра келип шаардан өтөбүз. Шаарда келгенде деле ошондой эле 2 мал тренировка кылабыз. Андан кийин көп ушундай катнаш көп болбой калат да. Эмне дегенде бир жакка чакырат, биз сбордо болуп калабыз. Ошо. Спорт бул эң биринчиден ден соолук. Дени сак улут бул бакубат өлкө деп коет. Биздин жаштарыбыз канчалык жаман нерселерин, терс нерселерин алыс жүрүп, туура жолдо жүрүп, ден соолук бекем болсо биздин коомубуз дагы бекем, ден соолуктуу болот, таза болот. Анан бул спорттун артынан көптөгөн досторумду таптым. Мисалы, не только Кыргызстан ичинде, башка мамлекеттерден, биз мисалы Казак, Өзбекстан, жакында кошуна мамлекеттерден досторубуз бар, чогуу сборлордо чогуу жүрөбүз, соревнованияларга чогуу жүрөбүз. Бул жерден айтып келгим кетет, кыргыз казак бир тууган деп коет эмеспи? Биз мисалы Европа мамлекеттерине соревнования барганыбызда, биз мындай бирдей эле жүрүп калабыз да. Бизди мисалы сен казаксың, сен кыргызсың дейт. Биз бирдей эле жүрүп калабыз. Полный жатаканадан деле, тамак аштан деле, баягы күрөш залдарында деле чогуу жүрүп калабыз да. Бул эң биринчиден спорт бул ынтымак да, эл арасындагы ынтымакты бекемдөө. Бунун артынан эл жерди көрдүк, канчалаган
жерлерди көрүп келип, ошол жактын жакшы нерселерин биз өзүбүзгө кабыл алып, ошол жактан көргөн нерселерибизди, үйрөнгөн нерселерибизди келип ушу мамлекетибизге айтып деп. Спортчу эң биринчиден жөнөкөй болуш керек. Мындай бир ийгиликке жетеби, мурда кандай болсо ошондой жүрүш керек. Кээ бир спортсмендер бар, бир аз эле мисалы 2-3 ай залга барып деле көчөгө чыгып кетет. Ошол мисалы туура эмес. Канчалык айтат эмеспи, канчалык башың өйдө көтөрүлгөн сайын бутуң жерде экенин унутпа дейт. Ошол жөнөкөй болуш керек эң биринчиден. Негизинен айтат го, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт деп. Бул эң биринчиден биздин элибиздин дуасы, ошо дуалар кабыл болгонунун артынан бизге Аллах таалам ушундай жеңиштерди себеп кылып атат. Анан эң биринчиден ушу мен мындай ийгиликке жетишиме себепкер болгон бул ата-энем, бир туугандарым, биринчи маштурчум атам, ал жактан жеке маштурчум бар Ушуров Шухрат, алагайым. Андан кийин биздин курама команданын маштурчулары Азат Эркинбаев, Улук Карачолоков, Арсен Эралиев. Биздин негизинен эле курама командада аябай ынтымак, көз тийбесин. Баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошол үчүн да мен ойлойм, ушу биздин кыргыздын күрөшү дүйнөнү багындырып атат деп. Ошол андан кийин бул жерде байкелер бар, агалар бар, жардам берип жүргөн по возможности ошолорго да терең ыраазычылык билдирем. Бул мен жеке эле жетишкендигим десем болбой калат, бул баарыбыздын жеңишибиз.